Биз турган талаада помидордон вальверон сорту тигилген. Бул сорттун өзгөчөлүгү түшүмдүү келип, суроо талапта жогору. Ага катар бүгүнкү күндө экспорттоого да ылайыктуу. Талаш шаарынын тургуну Нурсултан Рыскелдиев жаз айларында парникке көчөт отургузуп, учурда түшүмүн жыйнап сатууда. Ар 3 күн сайын терилген түшүм жергиликтүү базарга сатылат. Бизде фасолго основночу. Фасолго караганда жакшы экен да мунун кирешеси. Азыр деле уже кеч күз болуп калды. Дагы деле түшүм аябай эле көп да. Картошканыкы деле мисалы картошка бирке тиксең, андан деле бир казы болсоң 1-2 кило картошка аласың да. А будан бир тергениң, ошо бир жерден тергениң эле бир чакка чыгып калып атат да. Анан тазараак караш керек экен муну. Бир тергенде биз үчөө болуп келип терип, 2 саат колду эртең менкисин таңгамал келип теребиз. Базарга барабыз, өткүзөбүз, анан калган уже жумуштарыбызды кыла беребиз да. Нурсултан Рыскелдиев алдын ала жерди даярдап, химикат колдонбой биогумус аркылуу өстүрүлгөн помидорлор быйыл жакшы түшүм берди. Баасы да дыйканды канааттандырат. Каарманыбыздын айтымында таза азыкка болгон суроо талап жылдан жылга өсүүдө. Буга байланыштуу жердин аянтын кеңейтүү планы бар. Вальверон деген атыч түшүмдүүлүгү көрүп атсыздар. Аябай эле түшүмдүү болот экен да, могу бир түптө да. Bunun özgöçөлүгү түшүмү аябай эле көп экен да. Анан буну биз эме туура эмес кылып турбуз. Негизи буну ошо бир жак бетке жыгыш керек экен да. Ошондо мындай жыгылып, бул негизи өзү мындай тике өсөт экен. Бийиктиги бийик болупчу, 1,5 метрби ушундайга чейин кетет экен да негизи. Жана эме жип-сиптер менен байлап жанына эме казык каксаңчы. Суроо талап аябай эле жакшы. Көргөндөр макташып атат. Аябай дамдуу экен, сонун экен помидорлор деп. Кайра заказ берип, номерди алып калышып атат. Ошо быйыл буюрса, эмки жылга 1 гектарга чейин көбөйтүүгө ниет кылып атабыз. Быйыл Талас облусу боюнча 5000 гектардан ашык аянтка жашылча жемиштин түрү тегилген. Талас облусу боюнча 2025-жылы 5300 гектар жерге жашылча өсүмдүгү себилди. Бул 2024 жылга караганда 1100 гектарга көп себилди. Бул да болсо азыркы дыйкандарыбыздын ушу жашылча жемишине кызыгуусу күндөн күнгө артып бараткандыгы белгилүү болуп атат. Негизинен помидор, капуста, ошондой эле кызыл перец өсүмдүктөрүнө басым жасап дыйкандарыбыз ушу жашылча өстүрүүгө дагы көнүп баратат. Жашылча өстүрүү аймактагы дыйкандар үчүн кошумча киреше булагы гана болбостон, калкты таза азык менен камсыздоого да кызмат кылууда. Чолпон Сабитова, Чыңгыз Бокошов, Зина Ахматова, Талаш шаары.